Assalamu alaikum урматтуу Тез Хабар каналынын көрөрмандары, жалпы кыргызстандыктар, мекендештер, саламатсыздарбы? Биз бүгүн бул чыгарылышта Бишкек шаарындагы 1-май районуна караштуу Мурасордо жаңы конушунан сатыла турган дагы бир үйдү көрсөтмөкчүбүз. Буга чейин бир канча жолу Мурасордодогу сатыла турган үйлөрдү көрсөткөн элек. Алардын кээ бирлери сатылып кетти. Бул конуш Бишкек шаарына карайт. Бишкектеги 1-май районуна карайт. Шаардын ичиндеги, шаарга караштуу жердеги жаңы конуш. Шаардык бийлик тарабынан көңүл бөлүнүп, электр маселеси, жол маселеси, суу маселеси, социалдык объектилер менен камсыздоо маселеси ишке ашып жатат. Өзүңүздөр көрүп турасыздар, Мурасордодогу централдык көчөлөр мына мынтип асфальт болуп, электр тогу жогорку чыңалууда келип, мына бул жерге жаңы мектеп жана бала бакча дагы салынып жатат. Айылдын конуштун кире беришинде милиция, ФАП жана башка социалдык объектилер да бар. Айыл ичинде мечит да бар, жана башка мына ушундай дүкөндөр да бар. Бул конушка шаардык бийлик тарабынан шаар ичинен келип кетүүгө 206 маршруттук каттам дагы уюштурулган. Биз азыр сатыла турган үйдү көрсөтүү максатында Мурасордо конушуна келип, централдык көчө менен түп-түз ылдыйга түшүп келе жатабыз. Тактап айтканда Мурасордонун төрүнө келип калдык. Бул жерде 206 маршруттук каттамдын конечныйы жайгашкан. Сатыла турган үй мына ушул конечныйдын бир аз эле ылдый тарабында, централдык көчөнүн боюнда жайгашкан. Үй ээси өзү жумуштарга байланыштуу алыста болуп калды. Мен аны менен телефон аркылуу байланыштым, анын үйүн түшүндүм, билип алдым. Андыктан өзүм эле келип көрсөтүүнү чечтим. Андыктан көңүл бөлүп туруңуздар, биз келип калдык. Сол капталда турат, көк крышасы бар үйдүн аркасындагы оцинковка тыныке менен жабылган үй, кам кыштан салынган 5 бөлмөлүү үй, мына ушул үй. Ушул үй сатууга коюлуп жатат. Мен түшүп сиздерге көрсөтүп берейин. Учурда кошуналар жашап жатат. Бул үйдүн салынганына 1-2 жыл болуп калыптыр. Узун туурасы 8-12 экен. Крышасы оцинковка тыныке менен жабылыптыр. Чек арасы мына ушул кошуналардын дубалы менен бирдей болот. Демек, чек ара менен жолдун ортосундагы аянттагы кеңири, бул жака дагы бактарак уюштурсаңыздар болот. Үй ээсинин айтуусуна караганда, алардын аманат сөздөрүн жеткирип коеюн. Бул жерде таза суу маселеси чечилиптир. Кошуналардын бардыгы таза сууну киргизип алган дешти. Электричество дагы чечилген. Жолу болсо тим эле жылтырап турат. Бул үйдүн узун туурасы 8-12. Азыр бул үйгө биз кире албайбыз. 4 бөлмө плюс коридорду кошкондо 5 бөлмөлүү үй деп айтышты. Ички бөлмөлөрү кандай бөлүштүрүлдү экен? Киргенде эле ортодо коридор, сол тарапта чоң зал, анан түз кирет, оң тарапка 2 бөлмөгө кирет, көчө тарабында 2 терезеси жайгашкан. Жыгаштары жалаң сасына жыгаштар экен. Үйдүн алдында дагы кошуна менен үйдүн ортосундагы жер аянты мына ушул. Батыш тарабы болсо, наркы тараптагы кошуна менен ортодо атайын дуал менен тосулуптур. Пескоблок забор урулган. Фундаментти белгилеп коеюн. Фундамент 60-70 сантиметр бийиктикте көтөрүлүп куюлган. Мына бул жерге сатылат деп жазып да койгон. Мен канчалык деңгээлде сиздерге ичин көрсөтө алам. Бир аракет кылып коеюн. Бул жерден бир аз болсо дагы секирип чыгып, мынаке көрүп турасыздар, фундаменттин ичин толтуруу керек экен. Крышасын караңыздар, чорный потолок болу элек, бирок жыгаштары жалаң сасына жыгаштар. Эгерде жакса, анда сүйлөшүп көрүңүздөр. Бул үйдүн узун туурасы 12-8, таза суу бар, бүт документальный экен. Жердин аянты 4 сотук деп айтышты. Үйдүн аркасында дагы 1 метр жер калтырылыптыр. Мына бул жакта дагы бир терезеси бар экен. 4 сотук болгон жер аянты. Баасы, бул үйдүн баасы $12,000 экен, кеми бар деп айтышты. Эгерде жакса сүйлөшүп көрөсүздөр. $12,000 без вариант. Кеми бар. Эгерде жакса сүйлөшүп көрөсүздөр.
Телефон номери 0772 96 25 98. Мына ушул телефон номерлерге чалыңыздар, байланышыңыздар, жакса алсаңыздар болот. Телефон номерин дагы бир жолу кайталайм. 0772 96 25 98ге чалыңыздар. WhatsApp номери дагы иштейт. Ал эми тез кабарды издегендер болсо 0558 86 00 11 номерлерин терсеңиздер болот. Сиздер бул чыгарылышта Бишкек шаарына караштуу 1-Май районундагы Мурасордо жаңы конушунан сатыла турган дагы бир үйдү көрдүңүздөр. Сиздерге төп келе турган үй, сиздердин көңүлүңүздөргө, чөнтөгүңүздөргө төп келе турган үй болду. Негизи Мурасордого пригородныйдын централдык жолу менен же болбосо Молодая гвардиянын централдык жолу менен түп-түз объездныйдон өтүп түшүп келсе болот. Көрүшкөнчө.